Мен кече өзүмдүн башымдан өткөргөн бир окуяны айтайын. Ушул жака келебиз, Испанияга учабыз деп атканда бир жылуураак нерсе сатып алайын деп бир чоң дүкөнгө кирдим. Аралап жүрсөм, бир каттуу үн чыгат. Мындай бир жагымсыз үн чыгат. Анан жанагы бөлүмдөн айланып барып карасам, бир 35 жаштагы келин ушундай арабага салып, бир 6-7 жашар баласын салып алып сүйрөп келатыр. Баласы оорукчан экен. Ошол дүкөндө жүргөнүн да билбейт, башкасын да билбей, баягы кыйкырып, бакырып, чалкалап, ушул 6-7 жашар бала экен. Ошол баланы көрүп, мен астагфиралла дедим, чексиз шүгүр келтирдим. Үшүсөм ушуйун Аллахка чексиз шүгүр келтирдим. Ушундай бала болуп жаратып койсо, не кылмаксың айланайын? Же сени ата катарында ошондой бала берип койсо, маңдайыңа не кылмаксың садагам? Биз ушу шүгүр деген сөздү айта албай калыптырбыз да. Мен ошол бойдон ошол дүкөндөн чыгып кеттим тездетип. Эмнеге? Чексиз шүгүр келтирдим. Ошол нерсени албасам да, өз бутум менен басып жүргөнүмө, өз колум менен оозума тамак алып атканыма, бирөөнүн колун карап, бирөөгө жалдырап, көчөдө калып, тилемчилик кылбастан, өзүңдүн тиричилигиңди өзүң өткөрүп атканыңдан өткөн байлык жок экендигине, өзүңдүн бутуң менен daarатканага барып, daarатыңды алып, өзүң намазыңды өзүң окуп аткандыгың менен, өзүңдүн көзүң менен дүнүйө көрүп аткандыгыңа шүгүрдө. Айланайын, өзүңдүн балдарың ошондой болуп көтөртпөстөн көчөдө жүргөн болсо дагы өз буту менен басып жүргөнү шүгүрдө дедим мен өзүм. Ушул даражага жеттиң, ак менен караны тааныдың, арам менен адалды да таанып калдың. Ушул акыл эсти берип койгон жаратканга шүгүрдө, мындан өткөн даража, мындан өткөн байлык барбы деп жетер жеткенче тобо келтирдим. Көкүрөгүм азырда ыйлайт ошону эстесем. Келгиле айланайындар. Үстүбүздү тазаладык, бетибизди жуудук, ар кандай боекторду койдук, жүрөгүбүздү тазалайлычы садагаларым. Келгиле жүрөктү тазалайлы. Жараткан Аллах айтат экен, мен пендеге таң калам, үстү башын ушундай тазалап жууйт дагы ичин тазалабай койгонуна таң калам деп айтат экен. Биз ичибизди тазаласак, ишениңиздер, эч кимге кор болбогон эл болобуз иншалла. Келгиле жүрөгүбүздү тазалап, ичибизди тазалап, ниетибизди тазалап, өз өлкөбүздү өзүбүз курган эл бололу айланайындар. Бизге эч ким менен күрөшүүнүн да, кагышуунун да кажети жок. Келиңиздер, ушундай болуп жүргөнүбүзгө шүгүр келтиргенди үйрөнүп, жакшы ниет менен ар бирибиз үйүбүзгө барып, кийинки жолугушууларда дагы жакшылык себептери менен жолугушканды жараткан Аллах ар бирибиздин пешенебизге жазган болсун. Бар болуңуздар, ата бериңиздер аксакалдар. Рахмат чоң.